Урматтуу достор, урматтуу окурман жана көрөрман, сиздер үчүн бир жакшы керемет ыр бар экен бул жерде карап олтуруп. Ал кез деп аталат, кабыл алыңыздар. Ал кез. Көрүшчүбүз. Коңшу менен ардайым, көктиреген дарбазалар жок эле. Дасторконго жая салып чайнанын, далай жандын пейилдери ток эле. Үйлөр анда кичинекей болуучу, бирок тоодой зор бакытка толуучу, чоочун малжан кирбесин деп тек гана чоң устундан тосмо коюп коюучу. Балдар ойноп, көчөгө чаң салышчу, чалдар айтып санжырасын жарышчу, учурашып сурашканды мындай кой, уй тууду деп ууз жегени барышчу. Ал кез эле эч нерсеге тең эгиз, бакан менен суу көтөрүп жеңебиз, биз барчубуз коңшуларга нан сурап, биз салган соң кайралып келип беребиз. Десек дароо туз нанынан бөлүшчү, өгөйлөбөй өз баладай көрүшчү. Конок келсе жийиркенбей баарлап колдон ушчу, казан аяк чөмүштү. Сесчү эмеспиз, көр дүйнөнүн кирдигин, сыйлап турчу, улуу кичүү бири-бирин, жанталашып жанын сабап жашабай, жай баракат өткөрүшчү тирлигин. Азыр алар хан сарайды салышкан. Чычкан өтпөс кылып баарын жабышкан, бир көчөдө маңдай тескей турса да бири-бирине учурашпай калышкан. Ар ким кайнап өз-өзүнчө казанда, адам издеп ачуубузду чачаарга, келжелеңдеп бири-бирибизди шылдыңдап, керек болсо мамиле да жасалма. Дарбазадай дүйнөбүз да жабылды. Дарысы жок, дартка адамдар кабылды. Бекиндирип салдык шаарды мындай кой, берекеси толуп турган айылды. Кумурскадай сөздү төөдөй көрөбүз. Куйтулуңдап заарыбызды төгөбүз. Өзү барда, өчү бардай тепкилеп, өлгөндөн соң ыйлап барып көмөбүз. Илгери элдер адам баркын сезишчү, ийир олтуруп түз мамиле чечишчү, азыр үйлөр чоңоюшту заңгырап, дүйнөбүз кичирейип кетишти. Мына ушундай.